Кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 1 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламаттыкты сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына жаңы адистештирилген техникалар тапшырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Кытайдан гранттык каражаттын негизинде келген 100 даана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү унаа, 10 авариялык куткаруучу унаа, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн унаа берилди. Техника өлкөнүн аймактарга бөлүштүрүлүп берилет. Саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам унаасы сатылып алынды. Аларда өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлөт. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясына республикалык бюджеттин эсебинен газ менен жүрүүчү 120 жүргүнчүлөрдү ташуучу автобус, дөңгөлөктүү тракторлор, багбанчылык машина, экскаваторлор, кран, манипулятор сатылып алынды. Президент Садыр Жапаров техникаларды тапшыруу аземинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге ыраазычылык билдирди. Жакында Орусиядан 20 миллион долларга жакын суммага жардам иретинде 40 өрт өчүрүүчү техника жана 1 Ми-8 тиг учагы келерин кошумчалады. Эгемендүүлүк алгандан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнө жүктөлгөн милдетти татыктуу аткарып, ар кандай кооптуу абалга кабылган мекендештерибиздин өмүрлөрүн, ден соолуктарын сактап келет. Мына ошол куткаруу кызматынын техникалык потенциалын чыңдоо максатында атайын техникаларды алып жатканыбыздын баары элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн. Өрт өчүрүүчүлөрдүн жана жалпы эле куткаруучулардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында заманбап техникалар менен камсыздайбыз деген убадалар чекесинен аткарылууда. Сиздер өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү тапшырылып жаткан 100 даана өрт өчүрүүчү унаадан сырткары жакында эле заманбап 2 тиг учак, 58 өрт өчүрүүчү унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар түрдүү техникаларды бюджеттик каражатыбызга сатып алганбыз. Аманат Инвест компаниясы Баткенде салынып жаткан үйлөрдү жөн гана көзөмөлгө алып, 1 тыйын пайда кошпой кагаз иштерин бүтүрүп жаткан компания. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Эске салсак, Спутник Кыргызстан кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев туурабы деп аталган иликтөө жарыялаган. Анда эмне себептен үйлөр белгиленген мөөнөттө курулуп бүтпөгөнү тууралуу маселе көтөрүлүп, көп сөздүн башы болгон Аманат Курулуш Инвест фирмасы тууралуу айтылган. Материалда 20 жаштагы студенттин башкаруусундагы миллиард сомдон ашык тендерди уткан компаниянын артында ким турат деген суроо кабыргасынан коюлган. Алардын болгон күнөөсү ушул: негиздөөчүлөрдүн арасында 20 жаштагы бала бар экен. Бизге, мага десе, негиздөөчүлөрү 18 жаштагы балдар болсун, мамлекеттин акчасын үнөндөп берсе болду. Ошондуктан бизге жалпыга маалымдоо каражаттарында массалык түрдө чабуул болуп жатканда мамлекеттин миллиарддаган акчасын жедирбей, дагы кимдин оозунан жулуп алышты экен деп экинчи жагында ойлонгонду унутпагыла деген Садыр Жапаров маегинде. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов Баткенде былтыр сентябрь айында болгон каргашалуу окуяда жергиликтүү тургундарга элден чогулган акчанын дайыны боюнча маселе көтөрдү. Ал эмдигиче так маалымат бериле электигин сындады. Баткенде күздөгү коок алаңда элден канча акча чогулганы боюнча так маалымат жок. Штабтын башчысы парламентке келип отчет берсин, канча акча чогулду, кимге берилди, канча үй салынды, гуманитардык жардам толук жеттиби? Ушул тууралуу маалымат берсин. Коомго ачыктап коелу, деди депутат Токтошов. Ал мындан тышкары Баткен окуясында курман болгон жоокерлерге баатыр наамын берүү, көчөлөргө алардын ысымдарын ыйгаруу сунушуна көңүл бурулбай жатканын айтты. Былтыр Улуттук тарых музейине Баткендеги кол салууда курман болгон аскерлердин портреттери коюлган. Швейцария өкмөтү Кыргызстандын энергетика тармагын жаңылоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун каржылоого 8 миллион долларлык грант берет. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Финансы министри Алмаз Бакетаев жана Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Хасан Накви Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливия менен Бангерттер жолугушуп, келишимге кол коюлду. Швейцариянын Кыргызстандагы элчисинин айтуусунда жаңы долбоор
долбоор каржылык көрсөткүчтөрдү жакшыртууга, калкты жана ишканаларды ишенимдүү электр энергиясы менен камсыздоого, калктын аярлуу катмарын социалдык коргоо механизмин түзүүгө багытталат. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарына адамдардын жүзүн тааный турган видео байкоо камераларды орнотууну сунуштады. Мындай демилге бардык акимчиликтер жана райондук ички иштер башкармалыктарынын башчылары менен талкууланды. Учурда 1-май райондук администрациясы өздөрүнө таандык аймактардагы коомдук жайларга атайын видео камераларды орното баштады. Өлкөдө коомдук тартипти сактоо, укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда 2177 видео камера иштеп жатат. Анын ичинен 519 камера коомдук коопсуздук кызматынын алдындагы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Ал видео байкоо камералары 360 градуска айлануу, 500 метрге чейин жакындатуу функциясы менен жабдылган. Ошондой эле бул тутум адамдардын жүздөрүн аныктоо функциясына ээ. Учурда издөөдө жүргөн адамдарды кармоо, дайынсыз жоголгон адамдардын жүргөн жерин аныктоо, тартип бузуулардын же мушташтардын алдын алуу, кылмыштын бетин ачуу жана жарандарга ар кандай жардамдарды көрсөтүү процесстери жүрүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өткөн жылы видеокамералар аркылуу 3431 кылмыш жана окуя аныкталган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7-де. Биздин канал менен бирге болуңуздар.